көп китептерде дагы адам өзү жөнүндө көп сөз болот да. Эң биринчи өзүңдү оңдо дейт да. Вакад афлаха мен заккаха вакад хаба мен дасаха деген Куранда аят бар да. Ким өзүн тазаласа, же болсо ким өзүн өнүктүрө турган болсо, афлаха дейт да, ийгиликке жетет дейт. Ал эми ким өзүн өнүктүрбөй турган болсо, анда ал ийгиликсиздикке душар болот дейт. Мисал үчүн ала турган болсок, 0 адам боло турган болсо, бүт бардыгы ушул адамдын өзүнөн көз каранды да. Бүт бардык. Мисал үчүн үй бүлө болсун, үй бүлө, жумуш, дагы эмне, университет дегендей, айлана чөйрө, достор, мамиле, мисал үчүн бүт бардыгы адамдан көз каранды болот. Бардыңыздар, колуңуздар көтөрүңүздөр, мага каратып, эмне кыласыздар? Мени көрсөтөсүздөр. Эй, сен эмнеге чалбадың мага депчи. Кана 1, 2, 3. Эмнеге мынтип, эмнеге мага чалбадың деп. Кармап туруңуздар. Канчасы өзүңүздөрдү көрсөтүп атат? Үчөөсү өзүңүздөрдү көрсөтүп атат да. Ошол качан адам бирөөдү дагы жемелей турган болсо дагы эмнекен үчөөсү өзүн көрсөтөт да. Үчөөсү өзүн көрсөтөт. Демек адам биринчи эң алгач өзүн оңдош керек да. Жада калса колун да көрсөтөт. Демек биринчи өзүбүздү оңдойбуз. Өзүн өзү өнүктүрүүнүн каражаттары бар. Эң биринчи каражаты бул достор, айлана чөйрө. Достор, айлана чөйрөдө бизге эң чоң таасирин тийгизген бизге достор болот. Досторду кантип тандоо жөнүндө адамдарды азыр биз категорияга бөлүп карайбыз. Эң биринчи категория бул адамдар, мисал үчүн. Биринчи категориядагы адамдар ага чейин бир мыйзамды. Алыш үчүн бериш керек деген мыйзам бар да. Алыш үчүн бериш керек деген мыйзам бар. Биринчи категориядагы адамдар булар биринчи категориядагы адамдар алат. Эмне кылат? Булар бербейт. Биринчи категориядагы адамдар алат, бербейт. Мисал үчүн булар көбүнчө уурулар болот. Уурулар. Үйүңдү тонойт дагы бүт бардыгын тоноп кетет, жок дегенде үйүңдүн терезесине рахмат деп жазып койбойт да. Рахмат деп жазып койбойт. Анан кыргызда бул эмне деп коет? Колу туткак адам деп коет. Үйүңө келсе эмне кылат? Бүт бардыгын көтөрүп кетет, мисал үчүн. Байкатпай, көзүң көрбөй калса эле бүт бардыгын акырын сыймап кетет да. Булар ушундай биринчи категориядагы адамдар, ушундай колу туткак адамдар. Же болбосо той кылсаңыз, акырын конфеттер чөнтөккө салып, эмне? Кетет. Же болбосо булардын максаты жалаң сизден алыш керек, бирдемке кылып бербеш керек да, болду. Биринчи категориядагылар ушундай болот. Эми экинчи категориядагы адамдар. Экинчи категориядагы адамдар булар кандай болушат десе, булар мындай көп алышат да. Булар эмне кылышат экен? Көп алышат. Анан бергенде эмне беришет? Аз беришет да, булар аз беришет. Мисал үчүн эми айталы бирөө сатуучу болуп иштеп атат да. Базарга бардыңыз, картошка ала тургансыз. Картошка алдыңыз эле, жанагы базардагы сатуучу биринчи категориядагы адам болчу да. Ал сиздерге картошканы салып берди. Көзүңүз көрбөй калды, бүт жарымы эмне? Жарымы сасык, жегенге жарабайт. Биринчи категориядагы ошондой кылат. Эми сиз кийинки жолу кайра ошого барасызбы? Демек барбайсыз. Бунун эмнеси жок? Келечеги жок бул категориядагы адамдын. Эми экинчи адам келсеңиз, бул акчаны жакшы бергенсиз, картошканы эми жакшы картошканы берген, бирок эмне кылып? Граммын азайтып берген. Эми мындайга да барасызбы? Барбайсыз. Мамиле кылбайсыз мындай адам менен. Эми үчүнчү категориядагы адамдар булар эмне кылат? Булар канча алса ошончо берет. Тең. Булар тең алат, тең берет да.
0,0 менен иштейт да буларчы. Демек, эми ошолой 1 килограмм же болсо 3 килограмм картошкага акчасын төлөдүңүз да башка таразага коюп көрдүңүз. Туура чыкты. Эми кайра мындай адамга барасызбы? Кааласаңыз барасыз, каалабасаңыз барбайсыз да. Эми башка бирөөдөн деле ала берейин деп. Жакшы. Кааласаңыз барасыз, кааласаңыз барбайсыз. Эми 4-үнчү категориядагы адамдар, булар эмне кылышат? Көп бергенге аракет кылышат булар. Көп бергенге аракет кылышат. Бири-бирине көп бергенге аракет кылышат. Мисалы үчүн ошол эле кайра картошка алдыңыз. Картошка алганда бул картошка да берди. Карасаңыз балаңыз ойноп жүрөт да, жаныңызда балаңыз ойноп жүрөт. Балаңызга да колуна бирдеке берип коет да. Эмне акчасын төлөйүн десеңиз, жок, жөн эле коюңуз. Дейт дагы, же болсо көбүрөөк бергенге аракет кылат да. Булчу дагы жакшы мамиле кылат дагы, үстүнө кошуп берет. Эми мындай адамга барасызбы? Кайра барасыз албетте. Эми мындай адамдарды бирөөлөргө сунуштайсызбы? Сунуштайсыз да. Эми могул жактан алдым эле, ошого бар. Бул жакшы адам дейсиз да, буга жөнөтөсүз. Демек, бунун эмнеси бар? Бунун келечеги бар. Бул мынау лидерлер ушул категориядан болот. Лидерлер, ийгиликтүү адамдар мына 4-үнчү категориядан болот. Буга барасыз. Демек, булар дагы бир принципти билишет. 4-үнчү категория жөнүндө эми сөз кылабыз. Булар принцип мындай деген сөз да. Мен сен жөнүндө ойлойм, сен мен жөнүндө ойлойсуң. Эмне экен, кандай экен? Сен мен жөнүндө ойлойсуң, мен сен жөнүндө ойлойм. Түшүндүңүздөрбү? Принцип бул. Демек, бул жөнүндө ойлойт, бул жөнүндө ойлойт. Экөөбүз бири-бири жөнүндө ойнойбуз да, эгерде иштеше турган болсок. Бул 4-үнчү категория дал мына ушул эмне боюнча, ушул принцип боюнча иштешет. Мен сен жөнүндө ойлойм, сен мен жөнүндө ойлойсуң деген принцип менен иштешет. Эми дагы бир принцип бар. Принцип бул win-win деп аталат. Win-win. Win-win деген жеңиш деген сөз да. Победа дейт. 4-үнчү категориядагы адамдар менен иштеше турган болсоңуздар, мисалы үчүн 3 киши иштешип атат да. 3 киши иштетип атат. Демек, бунун эмнесиге ийгиликке жетүүсүн каалайт. Моонун ийгиликке жетүүсүн каалайт. Бул мунун ийгиликке жетүүсүн каалайт. Бул мунун ийгиликке жетүүсүн каалайт. Кыскасы бардыгы чогу эмнеге жетет экен? Ийгиликке жетет да. Буну эмне дейт? Принцип win-win деп коет да. Win-win принципи деп. Булар ушул принцип менен иштешет. Анан мен сен жөнүндө ойлойм, сен мен жөнүндө ойлойсуң деген принципти кармашат. Эми биз досторду ушул принциптерге карап, эмелер категорияларга бөлүп ушинтип тандайбыз. Мисалы үчүн, элек бар, электе биз эмне кылабыз? Электин 4 сеткасы бар дейбиз, мисалы үчүн. Электин 4 сеткасы бар. Биринчи сеткасы, электин биринчи сеткасы бул 4-үнчү категория. Муну экинчи сеткасы бул 3-үнчү категория. Эми экинчи категория бул акыркы 2, аму 1 акыркы 1. Демек, досторду тандап атканда биз ушул элекке салабыз. Досуңуз, демек, биринчи категорияга дал келеби, келбейби? Мисалы үчүн, бул жактан да 4-үнчү категорияда. Мисалы үчүн, досуңуз, сиздин айланаңызда жүргөн адам көп алып туруп көбүрөөк кайтарып береби? Сиз жөнүндө ойлойбу, мисалы үчүн, сиздин ийгиликке жетүүңүздү каалайбы? Биринчи электин биринчи сеткасы. Эми экинчиси эмне болду бул жак? 3-үнчү категория. Тең. Жок дегенде эмне болсун? Тең алып, тең берсин да. Ошондо сизге зыян тийбейт. Мына досторду биз кайсыл? Эгерде сиз ээлеп атканда, ушул жерге келип токтосо, анда ошолор менен достошуңуз. Түшүндүңүзбү? Экинчи. Эгерде бул жака түшүп кете турган болсо, анда болбойт. Бул жактагылар эмне кылды эле? Экинчи категория. Бул көп алып, аз бергенди каалады. Булар болсо такыр эле
берүүнү каалашпайт, биринчи категория. Алар жалаң алганды каалайт да, алганды каалайт. Окумуштуулар айтышат да. Сиз могу жакта жүргөн адам менен эмне кылып атасыз? Могу даражасы төмөн адам, даражасы бийик адам менен эмне кылып атат? Достошуп атат. Достошуп жатат. Демек, алымдар айтышат. Даражасы бийик адам менен достошкондугу үчүн муну Кудай Таала эмне кылып коет дейт? Мунун даражасына көтөрүп коет дейт. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы үчүн сиз өзүңүздөн даражасы бийик, билимдүү адам менен достошо турган болсоңуз, эгерде сиздин билимиңиз да төмөн боло турган болсо, эмне кылат? Акырындап аны менен жүрүп, анын билген нерселерин биле баштайсыз, ал сүйлөгөн сөздөрдү сүйлөй баштайсыз. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз айтканда: "Иннал мар'a фи дини холилихи фалянзур ахадукум ман юхолил." Чындыгында силердин бирөөңөр, силер досуңардын дининде болосуңар. Ким менен достошконуңарга карагыла. Мисалы үчүн дининде болот деп атат бул жерде. Эми достун ой жүгүртүүсүндө дагы болот. Дининде болгондо, ой жүгүртүүсүндө болот. Мисалы үчүн бирөө ким менен достошту? Мол айталы курулушта жүргөн адам менен достошту да, куруучу менен достошту. Бул эмне деген сөздөрдү сүйлөй баштайт. Кирпич, анан стройка, дагы эмнелерди сүйлөйт. Метр квадрат дегендерди сүйлөйт, бетон дегендерди сүйлөйт. Ушундай сөздөрдү сүйлөй баштайт. Бир аздан кийин буга кошулгандыгы үчүн. Эми ушул адам ким? Намаз окуган адам менен достошту да. Диний адам менен достошту. Бул бир аздан кийин эмне деп сүйлөй баштайт? Дин жөнүндө сүйлөй баштайт. Кудай тоба, мечит, анан жай намаз, анан намазкана деген сөздөрдү сүйлөй баштайт, туурабы? Ооба. Эми бизнеске кирсе, бул бир бизнесмен менен таанышып достошо турган болсо, аны менен көп чогуу жүрө турган болсо, эмне кандай сөздөрдү сүйлөй баштайт? Бизнес, акча дейт, оборот деп баштайт, инфляция деп сүйлөй баштайт, акча жөнүндө сүйлөй баштайт да. Адам эмне үчүн ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне деп атат? Достошкон адамга карагыла, ал адамды өзгөртүп коет. Түшүндүңүзбү? Айлана чөйрөдө бизде байкалбаган адамдын, достун өзүнө тарта турган, бизге көрүнбөй турган магнит бар ал. Өзүнө тартат дагы, өзүндөгү нерселерди берип коет сага. Сен аны өзүң байкабай каласың. Айлана чөйрөнүн чоң таасири бар. Мисалы үчүн, кээде сен эмнеге антип сүйлөйсүң десең, биздин чөйрөбүз ушундай сүйлөйт да дейт го. Мисалы үчүн диалект менен сүйлөсөң, туурабы? Бул айлана чөйрөнүн таасири да. Ушундай. Эми экинчи жагы. Эми дагы алымдар эмне дейт? Нол курук да. Курук. Эми арасында бир жакшы бар. Курук бүт бардыгы жаман. Мол, алтоосу жаман. Ортосунда бир жакшы жүрөт да. Эми дейт, ушулар менен жүрө бере турган болсо, моолар тозокко кетип кала турган болсо дейт, мооларды, бул да кетип калат дейт, жакшы болсо деле дейт. Эмне үчүн? Жок, анткени бул жаман курукка кошулуп алган. Түшүндүңүзбү? Жаман курукка кошулуп алган да. Бул жакшы болот, бирок өзү жакшы, бирок куругу жаман, айлана чөйрөсү, достор бүт бардыгы жаман. Демек бул эмне? Буларга кошулуп, эгерде ушулар жаман жака, тозокко кетип кала турган болсо, бул дагы ошол жака кетип калат дейт да. Эми бул диний жагы. Ал эми дүйнөлүк жагы боло турган болсо дагы ошондой да. Сизди бир күн сөзсүз эмне кылат? Өзгөртүп салат балдар, тартат. Ошон үчүн досторду элгей билиш керек. Эми бул жаман болчу. Эми жаман достор. Тескерисинче, мисалы үчүн бул жакта кайра эле ошол курук арасында бул жакшы курук, арасында бир жаман жүрөт. Бул жакшы курук, жакшы. Арасында бир жаман жүрөт.
булар бейишке түшө турган болсо дейт, бул дагы түшүп кетет дейт да. Эмне үчүн десе, анткени бул жакшыларга кошулган дейт да. Көрдүңүзбү? Ооба. Жакшыларга кошулган дейт. Ошон үчүн досторубузду караганда эмне кылып? Биз жанагы дос десе эмнени түшүнөбүз? Мектепте чогуу окуган, классташтарды түшүнөбүз, дагы тең түштөрдү түшүнөбүз. Дос дегенде алардын кээ бирөөлөрүн эмне кылып? Биз тизмеден чыгарып салышыбыз керек. Достордун тизмесинен эмне кылышыбыз керек? Чыгарып салышыбыз керек да. Чыгарып салышыбыз керек. Ошондо эми силерге бир көнүгүү, эмени кагазды экиге бөлүп туруп, досторуңарды экиге бөлүп аласыңар. Могу принцип боюнча азыр могу принцип боюнча экиге бөлөсүңөр, жанагы боюнча. Экиге бөлөсүңөр, дагы жарайт, анан жарабайт деген. Бүгүндөн кийин буну менен мамиле курам же мамиле курбайм, мындан алыс болом деп эметип экиге бөлүп аласыздар азыр. Досторду тандап атканда могу принциптерди түшүнүңүздөр да. Категорияларды ушуга карайсыздар. Тең алып тең береби? Демек жарайт. Жок дегенде ошон. Могу экөөсү жарабайт.